Урматтуу көрүүчүлөр, азыр мынакей Кызылкаш шаарынын баш имам хатиби алдыбызда Мукаддас ажыга сөз кезегин беребиз. Ушул ачылышынын алдынан бир калоо сөз өзүнүн ой тилегин айтып кетсе. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах вассалату вассаламу аля расулиллах. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Биринчиден урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргыз элинде мына Төлөс уруусудан келген ушул жердеги сыйлуу коноктор, бүгүн Кызылкаш шаарында биз үчүн бир чоң бир маареке, той десек эч кандай жаңылышпаймын. Себеп мына 100 жыл илгери şu Kırgız elinden, Төлөс urusudan Tuyak Akın деген bir olya çoğ atavuz çıkıp, öte köp jakşı nasihatlardı ır türünde aytıp ötüp ketken eken, oşol çoğ atavuzdu eskerip, bugün şu Kızılkаш şaharına, şu Kızılkаш şaharının jetekçiliginin ruhsatı menen, uşul jerge, oşol Tuyak çoğ atavuzdun esteligini koyup, bugün uşunu açıluu azemide turabız. Bu açıluu azemige Allah Taala nasip kılıp mana Россия mamleketinden başkaça aytkanda Gozdumada депутат болып қызмат кылып аткан şu Kırgız улутудан Төлөс уруусудан болгон bir тууганыбыз. Жана аны менен биргеликте Бишкектен, Ыстыккөлдөн, Нарындан жана башка Кыргызстандагы бардык аймактардан ушул жерге келип, ушул Туяк Олия чоң атабыздын ачылуу аземиге катышып турат. Бул деген биз үчүн өтө чоң бир сыймык. Ана Кызылкаш шаарынын мэри ушул жерде баш болуп, ушул маарекени алып барышлык арапаста тура деген буга Баткен областынын губернатору жана Баткен областагы Кадамжай районунун акими жана Кадамжай районундан бир канча тургундары жана Ноокат районунун жетекчилери жана башка көптөгөн жетекчилер дагы келген. Мен албетте буга мен кубануу менен айтамын, ушундай бир өтүп кеткен şu чоң атабызды эскерүү, бул албетте жакшы нерсе. Алла Таала жараткан ушул Туяк акын, ырчы, олия, данышма чоң атабызды жаткан жерлерди бейиши кылган болсун. Şu өзүнүн урпактарына көптөгөн жакшы кеңештерини, насааттарını ыр түрүндө айткан экен. Ушунун китеби чыккан, китебин алып окуңуздар. Бул киши din ilminden dağın жақшы bir malumatı barlığıdan şariatta aşratü saat dep koyulat kıyamat belgileri de paygambarımızın hadislerini ırığa salıp oşol ır türünde kıyamat yakındaşkanda ahir zaman bolgonda adamlarda kanday peyilder bolat, kanday münözleri özgöröt, oşolar boyunca kengiri malumat beriptir. Bul degeni elbette sizi bizler için öte çoğun bir canlılık. Allah Taala şu bugünkü toyubuzdu, marekebizdi жақшы кылып, берекелүү кылып өткөзүп алышлыкты, алыстан келген конокторубузду урмат чыйыны өз жайына коюп, ошолорду кубаныч менен узатып алышты. Алла Таала бизге насип кылган болсун. Дагы бир жолу ошо Кыргыз элинин ичинде Төлөс уруусундагы бардык бир туугандарга бүгүнгү майрамыңыздар кут болсун демекчимин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Анда эмесе биз ушуну менен калган программаны унутабыз. Андыктан биз менен болуңуздар. Апаларды көрдүм да ойлонуп кетип баратам. Балалыкта балалык, анын эскерип ырда балалык. Ой айланайын апалар, силер үчүн эми мен тамашаңырдан салайын. Конфеттерди тергенде андан апам кеп айтчу, апа билесизби нен айтчу. Андадан апам кеп айтчу, апа билесизби нен айтчу. Биринчиң эски нанды жегиле, жаңысын эртеге жейсиң деп айтчу.
Ansedan apalardı gördüm da, apalardın aytkanım balalıktan jattagam aytıp göndüm da, eşikten dostlar gelgende çıkkanday 5 günde götçün ömürde, baktılуу yaşap barыбыз Kudayım sүйgön adam bol, handan uşunu menen bol deme, göngülümde tol deme, eceken mında gelgende uzata versen şermende, uşunu menen geleme, at katartam jügöndü, ansız dele tuğandar, janatan beri sizlerge jattaganırım tügöndü. Bana gelinizden Allah'a konuşuyor. Aytulu, duyağımçının ekenine hoş gelinizler. Ағайын туғандар, урматтуу коноктор жана жетекчилер, данышман көсөм ойчул акын Эрназар уулунун айкелин ачуу аземине кош келипсиздер. Данышман көсөм ойчул акын Туяк Эрназар уулу 1856 жылы азыркы Кадамжай районуна караштуу Пум айылында туулган. Туяк ырчы кыргыз журтчулугуна кеч да болсо талант катары таанылууда. Туяк ырчынын чыгармачылыгына сересеп салсак, кыргыз элинин төкмөрларына мүнөздүү салттык темалардын баарын жолуктурабыз. Туяк өз ыларында адамдарды ыйманга, тазалыкка, адепсиздиктен оолак болууга чакырып турат. Ушунусу менен өз ырлары аркылуу өсүп келе жаткан жаш муундарга таалим-тарбия берүүдө колдонулуучу баа жезгиз каражаттардын бири катары кызмат кылып келатат. Байыркыдан калган кеп, баракка салып элгенет. Эскилерден калган кеп, элекке салып элгенет. Жан-жаны бар баарына жайды аш тойдо жүрүп ырдадым. Аламан элди жыйнадым. Көпчүлүк элди жыйнадым. Көкөлөп көңүл ырдадым. Туяктын ырын угам деп, туш-туштан келген эл болду. Тулпардай тынбай туюлган туяктын ыры сел болду. Карапайым адамдын кадырына илиндим. Кайда барсам сый болуп, каймагына таттым тилимдин. Бул дүйнөнүн жыргалын булбулдай сайрап ырдадым. Жыпары болбой, гүл болбой. Жүрүп жарылып арты ырдап келип бербесең, эл ичинде дүү болбойт. Өрчү болсоң ачыгай, кирген келдиң дүнүйө, жалгыз кыпын жайгашкан жайдан келдиң дүнүйө. Алоолонгон нуруңду 18 000 ааламга жайып. Assalamu alaikum. Aksakallı atalar, akkalpaklı avalar, ağıyla çegenler, akılına sazal karoy, asıldığını bilip dur, Atatürk diyelinden altındığını bilip dur, Atatürk diyelinden altındığını bilip dur, arasında var, ırçla var, anca mınca silaydı. Açu azemine barımızda da çakırabız. Buyurun, akşam. Ernazar oğlu Tuyak ırçının arbağına bağışlap, Kur'an okuçun söz. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا أسماء الحسنى يصبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Қасиған тұяқ ұрышы атауының рухтарына фи сабилилла бақшанда қылдық. Аллахым өзің рахмат қылып жатқан жерлеріне бейші қылғын. Аллахумма ғфирли ва ли валидайя ва лил муъминина яума якумул хисаб بحرمة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. Күннен бері ұшыл данышман, ойчыл, ақын, Құдай Тағаладан берілген ірчі атауыз Ерназаров Тұяқ атауыздың айкелінің açılу azaminin bugünkü ikinci bölümünde birge oturabız. Birinciden bizge kelgen konuklar bilen tanıştırıp etsem, bugün bizden şahrımızda, oblasımızda şu Tuyaq'tağızды hurmatlap, Tuyaq atağızдың önörünü, gelecekte bolgan salımını koşkan hurmatlap kelgen konuklar bilen tanıştırsam, bizden konukta bugün Kırgız el жазушы Тоқтоғұл атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Кыргыз Республикасының президентінің кеңесшісі Раев Сұлтан Бордош, Россия Федерациясының мемлекеттік думасының депутаты Белеков Иван Республикасының жоғарғы кеңесінің депутаты, өзіңіздердің ұлыңыздар Зұлпықаров Дәрбай Закирович, қоғамды дишбер Осмонов Малик Қалиевич шул жерде Madeniyat Borborga, şu Nokat rayonu için, Kadamcay rayonu için, Kızılkaya şehrin el için, şu yerde bir gelecekte yaxşı bir dram teatr aylandırıp, bir esalı Madeniyat Borborga aylandırıp planımız var. Oşonu memleketlik programına kirgizip verişinizden suranıp ketemin. Kuday verirse oşonu maksatқа bugün aksakalga dua kıldık. Uşul aksakaldın duasını alsak oşol maksatқа da jeteriz de oynayman. Azırkı söz, oşol konağımız, bizden Kırgız el жазушы Тоқтоғұл атынан сыйлықтың лауреаты, президентіміздің кеңесшісі Раев Сұлтан Активичке берді. Құрметті туғандар, ардақты қонақтар, бүгін Қызылқия шарының емес жалпы Кыргыз маданиятында чоң жаңалық болуда. Біз Кыргыздың ұлы ақыны, ойчылы, философы, Tuyaq'ның естелігін birinci yolu Kırgızistan'da çok tazim edip açıp oturarız. Birinci кезекте мен şu естелікке түзден салым қосқан, сол естелікті тұрғызға жардам берген, жардам көрсеткен şu Баткен обласының жетекшілігі, сондай да Қызылқия шарының биегін, мериясының, сондай да şu Tuyaq'ның туғандары, ұрпақтарына çok жақсылық бергізіп қояды. Сіздерге çok рахмат. Дорогие братья и сестры, bu мың жылдарда мөңкі кебін алынған Қырғыз халқы Ұлытауының алтын мойнында Исық-көлдің Килу жақасында тұрған Қырғыз Республикаға Баткен обласында жатқандарға, Өлестерінде жатқандарға, bu ұлы жер, ұлы ақын, ұлы ырчы, Tuyaq'ты туған үшін бақытты болсын, алқыш болсын.
Мен Россия Федерациясының Госдума, мемлекеттік думасы атынан сілерге сөз айтып келдім. Айлы күнді Алтайдың, көк теңірілі Алтайдың атынан. Манас туған жердің атынан. Түрк халықтардың бешігі болған мөңсу елдің атынан сіздерге көп есен салам әкелдім. Салам әкелдім. Я хочу подарить символ. Жалпы біздің қырғыз елшісінің атынан, туғандарымыздың атынан бір нәрсені айтып қойшы. Иван Итулович мемлекеттік думада, государственный думада Қырғызстанның 320 миллион доллар қарызын кечүү боюнча Россияда ошондо көтөрүп чыккан ошол докладты алып, ошол жерде мемлекеттик думада коргогон Иван Итулович Белеков колдонду. Екіншісі, Россияда қырғыз жарандары бар, қырғыз жарандары айдоошулар бар. Ошолордун айдоошулук удостоверениясын жокко чыгарып, аларга жумушка табылат. Ошол маселени ошол киши көтөрүп, ошол киши Госдумадан өткөргөн дагы Иван Итулович Белеков колдонду. Урматтуу коноктор, мына биздин бүгүнкү чоң майрамыбызга биздин урматтуу коногубуз Иван Итулович Белеков катышып отурат. Ошондой эле биздин мына жогорку кеңештин депутаты биздин Турбай Тукбаевич. Ошондой эле мына биздин эл акына өзүнүн мына Султан Акимовичтер болуп, биздин аксакалдар болуп келип бүгүн катышып отурат. Эми чындыгында өтө жакшы болду. Бул кишинин ушунун эстеп, бүгүнкү күн жагында эстелигин коюп, бул биздин эскилерге баягы кимдин ошол эскилигини болбогон болсо өзүнүн тарыхын билбеген эл болбойт дейт. Ошон үчүн баардыгы өзүнүн тарыхыбызды билип, тарыхы биздин элдерге, жаштарыбызга үлгү болуп калат деген чоң ишеничтебиз. Эми бүгүн урматтуу бүгүнкү келген мына коноктор, урматтуу бүгүнкү мына майрамга катышуучулар баардыгыңыздарга эс болуп болсун. Ушундай биздин эски агаларыбызды, аталарыбызды эстеп, айкелин эстеп, ошолорго Куран окуп, ошолорду эстеп жүрөлү. Жана эгембердиге айтып жүрөттүм, мына жерде жүргөндө дагы ошо өткөндө жеңем менен да сүйлөштүк эле. Эгембер бабабызга дагы бир чоң эстелик коелу. Кудай буйрса кишиге дагы чоң бир эстелик коелу деген ниетибиз бар. Biz мамлекетке ар тармактуу салымын кошуп келген, өзгөчө спорт тармагына салымын кошуп келген биздин байкебиз, акабиз, коомдук ишмер Осмонов Малик Калиевичке берилет. Бүгүн жалпы Кыргызстанда чоң майрам. Жана Туяк ырчынын туулган жеринде туулган уруктары менен чоң салтанат. Мен азыр жаш мэр бек бир аз шашылып таныштырып койду. Мен коомдук ишмермин. Мурдагы жогорку кеңештин депутатымын. Кыргызстанда 40 буру бар. 40 буру биригип Кыргыз мамлекетин
дүйнөгө таанымал кыргыз мамлекетин түзүп турат. 40 бурунун 40 коом башчысы бар. Ошолордун бири Төлөс урусунун коом башчысы Осмонов Малик Палван дал өзү менде. Кадамжай жери, Кызылкыя жери, Баткен областы хандардын мекени деп айтып жүрөт Кыргызстанда. Жакындан бери дагы айтылып калды. Бири хандардын мекени эмес, авлиялардын мекени турбай белет. Хандарды өзүңүздөр билесиздер. Документальный ханыбыздын өзү эле бешөө. Ал эми дарагы билбейбиз. Атын угуп жүрөбүз. Мына Молда Ниязды билесиздер, авлия атабызды. Андан кийинки эч ким шону илешпей калды азыр туягы чыккандар. Ар бир жаштарды орусча сүйлөгөн, кыргызча сүйлөгөн, ар бир кыргыз тилде билген, түшүнгөн кыргыз жаштарынын ватсалында философ Туягырчынын жанаты акыр заман дегендердин көбү болот. Урматтуу көрүүчүлөр, Төлөс урусунан чыккан Туяк ырчы атабыздын Төлөстөгү Кадамжай районундагы урпактардан бири ушул Туяк атабыздын кыбыраларынан Асамидин ажы агабызга биз суроолор угузатайлы деп турабыз. Асабин ажы, саламатсызбы? Төлөстүк Кадамжайдагы урпактар кандай жүрүшөт? Кудайга шүгүр, жакшы тынчпыз. Рахмат силерге, Төлөстүгүнүн жигиттери. Мына мынтип бүгүн биздин чоң атабыз мага мындай түз айтканда менин тайенемдин чоң атасы чоң таятан болот бул Туяк ырчы. Төлөс урусунун биз Дүкөн тоонан болобуз. Бул Кадамжай районунун ошол Исбайрам дайрасынын жээгине биздин ата бабаларыбыздын келгени бир 200 жылдын тегереги, ачык мына күн деген анык датасы жок, бирок ошол орто болжол менен 200 жылдын тегерегинде келген. Бул жакты ачыш ошо биздин Төлөс урууларынан чыккан саятчы куш тутар Сары деген чоң бабаларыбыз ошол киши куш тутат экен, саят тосуп, ошо Сарынын газасы биздин тил менен айтканда куш тоскон жерди газа деп коет. Ошол киши ошол жакта азыр деле бар, ошонун Сарынын газасы деген жер, ошол жакта жүрүп, куш салып, анан ошол биздин азыркы Пум айылынын баш жагында Эгинжай, Аксай деген, анан ошо Пум деген жерлер ал мезгилде бадал баскан түзүрөк түзөң жерлер болгон экен. Куш салып жүрүп, кушун качырып, анан келип караса, суунун жээги, адам жашашка ыңгайлуу, суу мол, абасы таза, ушундай бир касиеттүү жакшы жер экенин көрүп, анан барып, ой туугандар, бул жерде азыр мезгилде биздин бабалар өзү келген жери азыркы Төлөс айыл өкмөтүнүн Кумарык деген жеринин тегерегине келген. Ошол жерден анан ошо Сары чоң атабыз бир 5-6-10 чакты үйдү жүргүлө быйыл барып, ошол жакта эгин кылып, бош жаткан жер экен, арык чыгарып, жашообузду кичине жеңилдетип, ошол жакка барып жашап, жайды өткөрүп келели деп келишип, суу чыгарып, эгин эгишип, ушул жакта жашап, келип кетип жүрүшөт. 3-4 жылдай убакыт өтөт. Андан кийин эми жыл деле барып келе беребизби? Жашаганга ыңгайлуу, суусу мол, отун суусу кенен, мал жан бакканга жакшы ыңгайлуу жер экен деп, анан ошол калда калганды ниет кылышып, ошондо ар бир топтон, ошо Дүкөн тоонун ичинен, анан майда топтордон ошол Төлөс элинин ичинен анан 5-6 үйлүү калышкан. Ошону менен ушул жакта биз жайгашып, ошол Төлөс айыл өкмөтүндөгү туугандарыбыздын айткан оюнча буйгалар буйугуп ошо эңкейип кетти деген сөз айтылат. Эки версия бар. Биздикилер ошо келген бойдон ошол жакта калдык деп дагы айтылып жүрөт. Ошо Дүкөн тоонуна киребиз. Бул жакта азыр катташып жүргөн ошо Дүкөн тоонунун азыркы күндөгү эң аксакалы Карыбек ажы палван чоң аталар бизге аябай жакын болушат. Андан мына Салиевада, медреседе,
Белөрүктө ошо туугандар менен катташыбыз. Кечээ күнгө чейин эле жакшы болуп турган азыр деле чоң той аштарда катташып, барышып, келишип, тууганчылык мамилени үзбөй ушу катташып турабыз. Анан бул ырчы таятабыз, чоң атабыз жөнүндө айтып кетсек, бул өз мезгилинде ошо 160 жылдан алдыңыраак төрөлүп, ошо 100 жылдардан мурдараак бул дүйнөдөн өткөн 110 жылдай болуп калды. Өз заманынын өтө залкары, ойчул, философ, оолия акын болгон, өтө көрөгөч, ушул күндөргө чейин күндөрдү көрүп, билип, айтып өткөн. Анан бул кишинин кандай акын болгону жөнүндө бир менин тайенемден уккан маалымат боюнча кичине айтып кетсем. Ошол тайенем өзү айтып берген чоң атасы жөнүндө бул маалыматты. Бул киши туягырчы жаш мезгилинде ошо балалык убагында Пум айылынын башында Абдыкайым деген дос экөө мал багып, эшки улак багышып, ушинтип жүрүшүп, жаш кезинде бир күн түш көрөт. Экөө бирде эки бала уктап калып, түшүндө ушундай бир керемет иш болот. Бул туяктын акындыгы Кудайдан келген бир керемет өзү негизиндечи. Ошол үчүн ушундай 100 жылдарды көрө билген улуу акын болгон. Булар түш көрүп, жанындагы Абдыкайымга Алла Таала ошо түшүндө бир чыны толо бал берет. Туягырчыга оозу толо кант берет. Анан экөө ойгонсо, ошондо түшүндө. Ошондо бир аксакал, Мадали деген аксакал келип калат. Анан экөө бул кандай Кудайдан келген керемет болду деп, ошол Мадали атага барып, түшүн айтышат. Мен ушундай болдум, ушундай оозум толо бал берди, досум Туяк бул оозу толо кант алды деп айтканда, Абдыкайым сен өтө чоң алым молдо болот экенсиң. Ал киши ошол Мадали ата айткандай ошол Маргаланга барып окуп келип өтө чоң алым болуп, Пумда азыр мечит турган жерде эски мечитте медресени ачып, бул жагы Алай, Маргалан, Фергана, бул Фергана өрөөнүндө өтө чоң алым болуп, медресе куруп, ошол жерде ошондой дин таркатып, элге динде чоң кызмат кылган. Азырга чейин кабыры бар, турат, урпактары бар. Анан бул Туяк атабыз, Туяк сен ырчы болот экенсиң, кана ырдачы дегенде ошол жерден ырдап кеткен. Анан ошондон кийин бул өтө чоң ырчы болуп, мына азыркы мына шарият жөнүндө да көп ырларды ырдап, келечек жөнүндө ырдап, адамдарга акыл, насаат, ар бир айткан сөздөрү ар бир заманга ылайык келген өтө ушундай улуу бир ырчы болгон. Ушул биз ушу жөнүндө маалыматтар атабыз тууралуу өтө бир кеңири баян болду. Мен ойлойм, мындан ары Төлөстөн чыккан ар бир атуулдар ушул Туяк атабызды танып, WhatsApp'тардан тааныбагандарга жөнөтүп, өзүбүзчө бир маек куруп, бул жөнүндө дагы чогулуштарды өткөрүп, таанылтып, мындан ары дагы ушул айтып кетсеңиз, башка жактарда дагы айкелдер тургузулат деген кандай бир ким инициатива көтөрүп, кантип туруп калды Кызылкая шаарына? Рахмат, бул жерге ошо Төлөс уруунан Ысык көл жээгинде жашаган Акеш ата азыр өзүңүздөр чогулушта көрүп көп болдуңуздар. Ушундай сыймыктанып, ушундай бир улуу акын бар экен, ушундай ойчул, ал кишилер эми көптү көргөн, өзү профессор экен аксакал. Көрүп, мындай адамды эстеп, эстелигин тургузайлы деп ошол Төлөстү, Ысык көлдүк Төлөс туугандар жана Төлөс бүткүл Кыргызстан боюнча Төлөс коому Малик Палван башчысы, ошолордун баш демилгеси менен ошо айкел жасалып, Абдыкарим эке Бишкекте Төлөс ресторанынын ээси, ошол кишилердин эмеси менен алып келип, анан бул жерде ошол Пум айылында Туяк атанын урпактары, чебире кыбыралары, ошолорго башчы болуп, Мамбет ажы баш болуп, ушул жерге тургузушту. Жана ушул азыркы күндөгү жетекчилерибизге рахмат, ушундай маданият үйүнүн алдынан жакшы орун берип, Туяк атанын эстелигин эстеп, ушул жерге келген кеткендер көрүп, ким экенин билип жүрсүн деп. Рахмат баарыңыздарга, жана сиздерге рахмат жигиттер. Ушундай аталарыбыз бар экен деп эскерип, мындай баякы Россиядан келген тууганыбыз айткандай, эски өткөндөрдү сыйласак, буюрса биздин мындай Төлөстүк духубуз көтөрүлөт буюрса. Рахмат силерге. Рахмат. Дагы бир жолу куш кепсиздер. Саламат болуңуздар. Анда эмесе кийинки сөздү Төлөс айыл өкмөтүнүн маданият үйүнүнүн директору десек дагы болот, агайыбыз Искендер агайга сөз кезегин берсек, ушул бүгүнкү маареке иш-чара жөнүндө бир кеңири өз ойлорун бөлүшүп кетсе. Жакшы болот. Кадырлуу көрөрмандар, мына бүгүн өзүңүздөр билесиздер, Өрүкзал Баткен областына караштуу Кара Алтын никени болгон Кызылкая шаарына
чоң майрам, чоң той албетте биз үчүн, эл үчүн. Кала берсе биздин Төлөс урусу деп койт. 22 ашуун эли бар. Төлөс айыл өкмөтүнүн жамааты келип отурат. Кудайга шүгүр учубуз куру эмес экен. Мына бүгүн биздин ушул жакшынакай чак атабыздын жакшынакай айкелин ачуу аземине Көгүлтүр ысык көлдөн Жакшынакай ысык көл областына караштуу Жетегиз районунун Дөөлөс деп коебуз. Биздин туугандар келип отурат. Мына бейиштерим кандай жакшы келдиң, манайың жакшы куш кепсиздер. Экөө Жакшынакай бүгүнкү майрам жөнүндө ой бөлүшсөң. Рахмат. Мына бүгүнкү буюрса мына Дөөлөс атабыз, ошондой эле улуу акын кыргыз акыны Туяк атабыздын эстелигин ачуу аземине катышып отурабыз. Рахмат чакырганыңарга. Биз ошол ысык көлдөн Дөөлөстөрдүн атынан делегация болуп келдик. Ошо рахмат силерге. Иштер ийгиликтүү болсун. Мына биз эле эмес, Алтайдан Дөөлөс туугандарыбыз келди, Москвадан Дөөлөс туугандарыбыз келди. Ошол Туяк атабыздын эстелигин ачууга келгенибизге биз да ошо кубанычтабыз да. Рахмат силерге. Ошо Дөөлөс экен, биз көлдүк Дөөлөстөрдөн болобуз. Көлдүк Дөөлөстөрдөн салам айтабыз. Ошо Россия жергесинен Алтайдан ушу Гоздумада иштеген киши менен чогуу иштейбиз Москвада. Ошо Гоздуманын атынан дагы салам айтабыз баарыңыздарга. Биякта ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эми мына бул эстелик менен ушу азыркы жаш муун таанып, билип, ырларын окуп, ушул Туяк атабыздын ыры тирилип бүгүн чоң салтанат болуп атат. Ошого биз келип катышып атканыбызга абдан кубанычтабыз. Рахмат. Өзүңүздөр билгендей, Жалал Абадтагы Төлөс уруусу өтө көп. Мына бүгүн алдыбызда Малик абабыз турат. Ушул бүгүнкү жыйындан, мааракеден кандай эмоциялар болду? Ушул маараке боюнча жана Жалал-Абадтык Төлөстөр боюнча бир аманбы, эсен аман отурасыздарбы, тынчпысыздар? Ошол тууралуу бир ой бөлүшүп кетсеңиз. Төлөс уруусу башкалар сыяктуу эле Кыргызстандын бардык территориясында бар. Сызакта, Өзгөндө, эми ноокат айтпайды коеюн, Кадамжай ноокатты, айрыкча мына Жетегиздө, Атбашыда, мына Чүйдө, Токмактын арасында. Ушулар менен азыр баарыбыз биргеликте дайым бирге болуп атабыз. Дайым биргеликте кандай маселе болсо бирге чечип атабыз. Ушундай мероприятияларда, чоң салтанаттарда дайым бирге өткөрүп атабыз. Анан ушуга көбү салым кошту. Ошол түндүктүк Дөөлөстөрдүн дагы Атбаштан, Нарын, ушун менен бир 5-чи эстелик курулушу Дөөлөстөрдөн. Кадимки Сартакен эстелиги 2 жолу курулду. Барпыныкы чоңойтулду, Жалал Абадта чоң болуп түштү. Анан кийин Туяк атабыздыкы, бул жерде баягы Зиядын карыныкы дагы бар, аныкы бир аз кичинерээк. Бирок ошондой болсо дагы бардыгына бул өзүнүн Дөөлөс коомунун немеси бар, тиешеси бар. Ошондуктан балдар ошол мамлекетти карап отурбастан, өкмөттү карап отурбастан ушу жардам берип атабыз. Өкмөт кыла турган ишти биз кылып атабыз. Бул биздин өкмөткө, элибизге, мамлекетибизге кошкон салым күчүбүз деп эсептейм. Чоң рахмат. Мен ушул таптан пайдаланып, ушул учурдан сиздерге ушунчалык айкелдерди тургузуп жатасыздар. Көп жаштар эми угуп билишип жатышат, тарыхты окушуп. Мына бүгүн Туяк атабыз жөнүндө бардык соцсеттерден таркады. Ушул жаштардын атынан сизге чоң ыраазычылык айтам. Мына биздеге конок болуп келип, Алтай кыргыздардан Москвада депутат болуп, ушул көпчүлүк жаштарды кыргыз элиге өтө чоң жардам берип, салымын кошкон Иван Тилович агабыз биздин алдыбызда. Бүгүнкү эмоция боюнча, бүгүнкү маараке боюнча бир өзүңүз оюңузду айтып бөлүшүп кетсеңиз, ушул Москвадагы жана ушул Кыргызстандагы Төлөстөр баардыгы сизди көрүп турушат. Жакшы. Мен бүгүн Алтай жеринен, Москвадан, мамлекеттик думадан бу жерге Туяк акынга, Туяк ырчыга памятник да истемек ачылган, тургузулган күнгө сүйүнүп келдим. Туяк акын
туяк ырчы ол жаңыста кыргыз калктын улуу акыны эмес, ол бүгүн бастыра биздин Евразияда, биздин түрк калктарда, биздин кыргыз каганаттын бүгүн элдерине улуу жан бизге байрам болот. Улуу жан байрам болот. Onun үчүн мен бүгүн Эгемберди Эрматовго да бу истемекте тургузган бастыра кишилерге, адамдарга биздин Алтайдын атынан, Госдуманын атынан силерге улуу жан рахмат тилебөчүлөр. Бизге берилген убактагы соңуна келип жетти. Туяк атабыздын ачылыш аз эми дагы соңуна келип жетти. Bundan arqı dağı түз телеберден көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар, аман болуңуздар.